Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз Шадман Садбакасов агайыбыздын Алипе Саба китебинде жазылган гүлдөрдү ким жакшы көрөт деген темабыздан кеңири түшүнүк алабыз. Анда эмесе балдар, гүлдөр жөнүндө силер кандай оюңарды айта аласыңар? Бул гүл кандай назик экенин билебиз, Гүл жөнүндө силер эмне оюңарды айта аласыңар? Гүлдүн жыты кандай жыттанат силерге? Ким гүлдү жакшы көрөт? Бул гүлдү биз кимге теңейбиз? Эң биринчиден апаларыбызга гүл белек кылган бул эң баалуу нерсе, балдар. Демек, биз алипебиздеги гүлдөрдү ким жакшы көрөт деген текстибиз менен таанышалы. Анда эмесе кунт коюп угуп турабыз. Мен текстти силерге окуп берем. Мен жакшы көрөм гүлдөрдү, деди асык гүлдөрүнө суу куюп. Сенден мен жакшы көрөм, деди кастай мактанып. Гүлдөрүн жыттагылады, өпкүлөдү. Ошентти да гүлдөрдү тарсылдатып үзө баштады. Мен катып коем. Эртеси караса, катып койгон гүлдөрүнүн өңү өчкөн, соолуган. Бул эмнеси? Асык гүлдөрүнө суу сээп жүрүптүр. Гүлдөрү кечээкиден да көп кызыл-тазыл болуп жайнап өскөн. Ал асыктын гүлдөрү күлөт, өзү да күлөт. Демек, асык гүлдөрүн жакшы баккан экен. Мен гүлдөрдү жакшы көрөм, үзбөйм, багам, деди асык. Буга кастайдын ичи күйдү да аябай капаланып ыйлады. Гүлдөрү дагы шүмүрөйүп, соолуп, жараксыз болуп калды. Кимиси гүлдөрдү жакшы караган экен. Кана балдар, биз тексттен кайсы бала гүлдү жакшы көрөт, кайсы бала гүлдү жаман көрөт экенин түшүнөбүз дагы, кайра жооп беребиз. Эми балдар, бул текст боюнча мен силерге тапшырма берем. Биринчи, балдарга силер күлөстүргөн жагабы? Балдардын экинчи сурообуз. Балдардын кимиси гүлдөрдү жакшы карап багат экен.